Ассаламу алейкум. Урматтуу Чабырман каналынын көрүүчүлөрү, биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы? Мен Ош шаарындагы Борбордук базарга келдим. Бул жерде сиздерге азыр бул чыгарылышта житки абой боюнча маалымат берем. Сиздерге даректи түшүндүрүп кетсем, мына ушул сиздер көрүп турган жол аркылуу түз элесиздер базардын ичине карай кирип барасыздар. Ал эми бул тарабына түз чыксаңыздар, Курманжандатка көчөсү Шайт төбө тарапка чыгасыздар. Дал ушул көчө менен келесиздер. Мына ушул электро товар деген дүкөн жанынан, ал эми мына ушул бараттан темир базарга кирип кетүүчү бараттан туштунан элесиздер. Мына ушул тарапка бул жака киресиздер. Житки абой дал ушул проходко киргенде дүкөндө сатып жатат. Азыр сиздер менен чогуу кирип кене маалымат алып тааныштырып берем. Мен келип калдым туугандар. Мына ушул сиздерге көрсөткөн ряд менен түз эле келдим. Мына ушул жерде абой плюндус житки абой деп жазып койгон. Дал ушул жазуунун жанындагы мына ушул контейнерге карап киресиздер. Келсеңиздер, мен азыр сатуучунун өзүнөн сиздерге кене маалымат алып берем. Мынакей көрсөңүздөр, житки абойдун баардык түрү мына ушул дүкөндө бар экен. Мына. Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыз? Жакшы экен, тинчписиз? Денсаулык жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Ооба, экен, болуп атат. Так, житки абойдун бардык түрү бар экен мына сүрөтү менен, каалоого жараша тандап ала берет. Ооба, Кудай кааласа кесе жакшы кылып беребиз. Мына бир сыйра көрсөтүнчү мага. Мына бул кандай жасалат, мисалы үчүн мунусу кандай жасалат? Аке, мына житки абой болот, ичинде келеги дайяр болот. Суу кошосуз, bir 10 minut 15 minut жийтип сразу тарта бересиз. YouTube'larda болот, российский житки абойларды мисалы 12 саат bir күн жибитесиз. Бул российскийди жибитесиз. Мыналар бул житки абойлар пахта. Өзүбүз пахта менен составында пахта болот. Экологически таза. Bir 15 minut 20 minut жийтип сразу тарта бересиз. Ылымлуу сууга жибитесиз. Житки абойларыбыз барды түстөрү бар. Житки абойду биз өзүбүз чыгарабыз Оштон. Сиздер өзүңүздөр Ошто чыгарасыздар ба? Биз өзүбүз 2 жылдан бери Кыргызстандыкы бул. Бул жерде Өзбекстандагы бар, Местный дагы бар. Эки хил дагы бар, Өзбекстандыкы дагы бар, Экосем качествосы бирдей пахта болот. Бул житки абойду биз өзүбүз чыгарып базарга, районго, Бишкекке чейин таркатабыз, оптум. Бишкекке, бул жагы Жалал-Абад, Баткенге чейин беребиз. Баткенге бересиздер, Дөкөнү бар акаларыбыз же өлкөлөрүбүз болсо, кесе биз өзүбүз житки абойларды ошо оптум тарга турган сенеден беребиз, алар сатыша берет. Эгер биздин көрүүчүлөрдүн арасынан ушул оптум алып туруп, алып барып сатам, мисалы үчүн бул жака Баткенге алып кетиши мүмкүн, бул тарап Жалал-Абадка алып кетиши мүмкүн. Келсе сиз оптумун арттап, арзаныраак кылып сүйлөшүп беребиз, ооба. Жакшы экен да мына. Житки абойда экен мыналарыбыз бар, мындай түстөрүбүз бар. Булар пахта, бардыгы пахта. Бул жерде хаммасы пахта. Буларды кабыны мисалы 1100 сом деп туруп 1000 сомдон берип атабыз аке. Шу жерде мына. Бир мешогунуба? Бир мешогу, бир мешогу 4 килолик болот. Бир мешогу 4 килограмм болот, 1100 сом. 1100 сом деп туруп энди аке кичине мындай начараагыларга аке 1000 сомдон акып берип атабыз, 950 сомдон берип атабыз. Эми адамга карап беребиз, ооба. Житки абойду бир адам алып сатпайбыз, биз өзүбүз таркатабыз, оптум. Кабыда аке 4 килолик житки абой болот. Кабыды 18-20 деп жазып коет, биз аке 15 квадратке беребиз. Бир мешогу 15 квадрат метрге жетет. 15 квадратке жетет. Эми жуупка кылып тартса 15ке жетет. Кичине калыңыраак кылып койсо 12-13 квадратке жетип калышы мүмкүн. Жетпей калса беребиз, ашып калса возврат кылып алабыз. Мына азыркы учурда элдин баары үйлөрүн ошо житки абой менен кылып жатышат да, себеби акыркы бул модаларда. Мода. Азыркы. Суроо талап кандай житки абой, мисалы үчүн мойши болот, простой болот, кимисине көп болуп жатат? Эми мына житки абойга шундай болот, лак берип койсоңуз мойши болуп калат. Анан аке ушу элдер кыла турган иши, ушу 1 жылда 1 жол же 5-6 айда 1 жол пылесос кылып коет. Бул гилам сыяктуу. Бул гилам да бул. Чаңды тазалаш үчүн пылесос кылыш керек. Пылесос деп коебуз, ооба. Анан жылуу болот. Мисалы аке девол, кумшок, шпаклевка, эндеп, гипсокартон, краска, ак айнекке кармагандан кийин любой нерсе кармайт. Бул краскеге дагы кармайт. Гипсокартон дейсизби, кумшок болсо, кумшокко шпаклевка тартыш кереги жок. Потолокко дагы кылып койсоңуз. Потолокко дагы тарта бересиздер. Потолокко дагы кылса болот негизи. Ооба. Мына туугандар, потолокко кылган биринчи жолу болуп атам, анан пылесос менен кылганымды эми сизден угуп жатам. Демек, бул килем сыяктуу пылесос менен тазаласа болот. 5-6 айда бир жол пылесос кылып коет.
5-6 ayda bir Beş жол алты жасап ай коюш керек, болот. Анан эмне жиплилерибиз бар экен. Жиптүүлөрүңүз бар, кандай? Булар потолокко жакшы чыгат. Потолокко. Анан чоң залга чыгат. Печке жаккан комнаталарга булар болбойт. Али сар кир көтөрүмдүү деген сөттерге мыналарды беребиз. Печке жаккан комнатага. Сар кир көтөрүмдүү. Мыналар ушу потолокко жакшы чыгат. Üstelik житки боюнча менде маалыматым аз экен, бирок сен сурап кетейин. Үй кандай жылуу эле болобу? Мындай жылуулукка муздак болуп эме болбойбу? составында эмне нарса болот да аке. Ана бир көрүп өтөсүз составыны? Ооба, мынау дагы житке бой. Мынау дагы житке бой. Экөөсү hem житке бой. Азыр аке элдер мына житке бой чүпүрөктөрдөн болгондо материал. Ооба, материалды эч ким албай атат. Бу энди астатке болуп жатат. Буларды келеги начар, ал элдер түшүнөт да материал тартып коет, кишинин укуланы түшүп кетип калды дейшет да. Житке бойдо катсасы жаманы ошол болот мына материалы. Житке бойдо эң таза сапаттуусу мынау пахта. 10 жылга гарантия беребиз. Ошо элдер каяктан болсо ham алса ham пахталыгын ала берсин. Житке бойдо эң зору ошол. 10 жылга гарантия ошо пахталуу. Ал материалдык материалы бир жерге калсаң укулан түшүп кетип калат. Келегин ачар да. Анан бул материал канча турат? Бул мусы канча турат? Аке мыналарды мешокко. Мешокко аке буларды 800 сомдон берип атабыз материалы чүпүрөктөрдө. Ооба 800 сом. Мыналарды аке мисалы 1100 сомлуги бар аке 1200 сом. Кесен аке 1000 сом же 1050 сомдон беребиз. Ундан дагы түшүп беребиз кишилерге мындай начарак айларга. Демек шартына карап туруп арзаныраак кылып бересиз, а? Ооба. Мыналар эмне булар? Озо житке бой без жылтырак болот. Эмне жылтырактарды кошот да. Жылтырак койсо эмне жылтырап чыгат. Мындай жылтырап чыгыш үчүн атайын ушунан кошуш керек, а? Ооба. Мына карасаңыздар. Сонун. Бу жылтырагы менен ачылат да житке бой. Жылтырак болбосо мутный чыгып калат. Анан айта турган сөзүм, житке бойго устанын кереги жок. Устанын кереги жок? Умуман кереги жок. Биринчи классы баласы тарта берет. Бу шпакеловка сыяктуу, шпакеловка ушап тартып кете берет. Кандай өзү эле мындай даярдап жасап туруп эле сатып. Ошондо сиз жана айтып кеткенде суу менен жасайт да аралаштырып. Ооба, сууду куят таржикке. Эмнеде жылтырак бар, жылтырак сууга таштайт. Анан житке бой ташса колдо аралашыр, хамыр мижигендей кылып туруп шпакеловка ушап тарта берет. Мына туугандар. Уста издеп отурбайт экенсиздер. Житке бой кылсаңыздар, ушул жерге келесиздер, аласыздар дагы колдо эле өзүңүздөр эле тартып койсоңуздар болот экен да. Ошондо бир мешогу 15 квадрат метрге жетип калат. 15 квадратке жетет. Кабыда 18-20 тет, бирок жетпейт уга. 15 квадратке. Бул сизден да бар, а? Ооба, бизден да бар. Расцветкалары көп аке. Кимиси Өзбекстандык, кимиси местный. Мыналар Өзбекстан аке, мыналар. Булар Өзбекстан. Биз өзүбүз чыгарган житке бойлор мыналар. Булар местный житке бойлор. Местный житке. Ооба, мына дагы местный, мыналар Өзбекстан. Бардыгы килеге сирилөөсү хаммасы бирдей. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүбүздүн өндүрүштү колдошубуз керек. Өзүбүздүн мекенибизде ошо именно Ошто чыгып аткан бул өтө кубанычтуу жаңылык. Көпчүлүгү чет өлкөдөн келет деп отурушат. Чет өлкөдөн келгендер мына Россиядан, Өзбекстандан житке бойлор дагы бизде бар. Бирок өзүбүздөн чыккан өндүрүштү колдоп ушул жерге келип алсаңыздар болот. Экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. Эгер алыста болсоңуздар байланыштырып келип оптовый алсаңыздар. Атыңыз ким? Алишер. Алишер аке арзаныраак кылып бересиз. Рахмат, Алишер аке. Ишиңизге ийгилик болсун. Кудай буйрса элдин кызматында боло бериңиздер. Азырынча житке бойду өзүңүздөр чыгарып жатсаңыздар, келечекте андан дагы чоң бир өндүрүштөрдү чыгарган ишканага айланышыңыздарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Болду аке. Рахмат сизге. Болду аке. Бизге уруксат анда. Болду аке. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерден жыйынтыктайм. Житке бой боюнча маалымат алышында сизде суроо талап болсо, экрандагы телефон аркылуу Алишер аке менен байланышсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.